Атабыз айтты биз үчүн закон болчу. Азыр атасынын сөзү закон эмес. Кимдин сөзү закон болуп атат? Тетиги психологдун сөзү закон болуп атат. Тетиги коучердин сөзү закон болуп атат. Түшүндүңүзбү? Мектепти теңирчи мугалимдин закон болуп атат сөзү. Атеист мугалимдин закон болуп атат себеби. Эмне үчүн алардын авторитети бар балаңдын үстүндө? Потому что сен балаңа бир гана күч авторитетин колдоносуң. Башка авторитетти колдонбойсуң сен. Инандыруу авторитетиң жок сенде. Маектешүү авторитетиң жок сенде. Отуруп столдун алдына балам келчи бир маселени талкуулайлы. Талкуулабайсың, сен ким экенсиң? Сен ким экенсиң? Яйцо учит курицу деген маанисинде болсун. Аузуңду ачпа, болду. Бул азыркы учурда бул подходду алмаштырыш керекпиз, туугандар. Болду, ал өттү, бүттү. Маектешүү өтө маанилүү. Бирок булардын түбүндө эмне жатат? Ыймансыздык жатат, туугандар. Ыймансыздык жатат. Биз пайгамбарыбыздын хадистерин окусаңар, бирден окусаңар өтө чоң нерселер чыгат да. Түшүнүктүбү?